Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин бүгүн медцентрге мына биздин ушул бир кыргызыбыздын жакшы бир жараны келди. Бул адам дайыма эле келип турат. Эмне үчүн келет? Бул келин бизге дайыма буудайы жок нандарды бышырып келет да. Ошо YouTube'дан мени көрүп, ушундай буудайы жок тамак жесе жакшы турбайбы, буудайы жок нан жесе жакшы болот турбайбы деп, анан өзүнүн продуктларын бышырып келип, бизге алып келип турат. Биз ушу келинден алып турабыз. Так, кана көрсөтүңүзчү эмне бар? Так, бул жерде печеньем бар. Жүгөрү арпа уну менен каймак, сары май менен жасадым. Ичине сахар бар. Ичине мала сахар. Так, экинчи продуктаңыз? Бул жерде кексим бар. Кекстин ичинде арпа уну менен жасадым бүгүн. Так, арпа уну экен, так. Ичинде жаңгак бар, анан морковка бар. Кийинки продуктаңыз? Бул обычно нандын түрлөрүн жасайм, 2-3 түрүн. Бул бүгүнкү арпа унундан жасалган уну. Так, эми урматтуу мекендештер, мен эмнени айткым келет? Мен буудай унун азырынча жебей туруңуздар. Себеби деген буудай унунда глютен бар. Ал жакшы сиңбей калат. Ал сиңбестен бизде былжыр пайда кылат дагы. Анан ошол былжыр ичегиде тура берип, ичегин ичинде турган былжыр пайда эле болсо, ал жака чуркап эле сразу эле лямбиле келеби, жөнөкөйлөр келеби, деге гриппкилер, эң коварный гриппкилер келет дагы, анан ошону жеп бизде көбөйө берет да. Демек, мен бир күндө бир түрдүү нан жегиле деп айткан элем да. Мына бүгүн бул кыз арпадан бышырып келиптир. Эртең бул кыз кийинки келгенде гречкадан бышырып келет. Кийинки келгенде горохтон бышырып келет. Дагы кийинки келгенде кукурузадан бышырып келет. Мына урматтуу мекендештер, көрсө деген үйдө деле жасаса болот экен го. Үйдө сөзсүз түрдө үйдө отургандар, мен дайым айтам да, үйдө отурасызбы, бала чакаңыз барбы, буудай жок нерсе бышырып бергиле деп. Так, сиздин атыңыз ким? Менин атым Бермет. Атыңыз Бермет. Канча жаштасыз? Мен 42 жаштамын. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балаңыз бар. Сиз үйдө эмне жумуш кыласыз? Мен үйдө домохозяйка болчумун. Домохозяйка болчуңуз. Анан сиз ушуну уккандан бери атам бияктан лечение алды. Лечение алып, анан кийин мен кагазды окусам, буудай уну болбойт деди, сүт болбойт деди, колдонулбайт. Анан кийин мен деген изилденип, арпа унунан нан жасап баштадым. Арпа уну болот дедилер мага. Дагы бир жерде бир агайдан айтты, ошо экөө дал келгенде. Анан нан жасап баштадым. Анан үстүнө печенье коштум, кекс коштум. Азыр заказдарым күндөн күнгө, Кудайга шүгүр, көбөйүп атат. Сизди кайдан табышса болот? Телефонуңузду айтып койгуңуз. Мен телефонумду айтып коеюн. 0990 600 290. Эми сиз канча убакыттан бери ушунда баштадыңыз? Бир ай болду, 2 ай? 2 ай болуп калды. 2 ай болду. Сиз өзүңүз үйдөн ушуну менен жей баштадыңарбы? Ооба. Так, сиздин ичиңиз каччуу эле? Каччуу. Азыр кантип? Азыр жакшы болуп калды. Жакшы болуп калдыңыз. Эми мен азыр видеодо көрүнбөй аткандыр, Бермет атыңыз. Так, Берметтин бетинде дактар турат да. Бул деген сөз өт жакшы иштебей, ичегилер жакшы иштебей, бетинде дак. Сиз эми ушул дактардын азайганын байкайсыз? Байкап атам. Байкап атасызбы? Күндөн күнгө азайып атат. Мына, могу жерде бар экен, могу жакта азайгандай да. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мекендештер? Туура тамактануу организмде өзүнүн ордун алып келет. Демек, сизде ичиңиз каччуу, канча күн барбай калчу элеңиз? 2 күн барбай калчумун, бирок аябай мындай кыйналып калчуңуз. Азыр бүгүн кандай барып атасыз? Азыр жакшы. Жакшы барып атат. Сиз мен айткан YouTube'дагы 5 көнүгүүнү жасап атасызбы? Ичти түртүү, көнүгүүлөр жасап атам. Эртең менен 5те турам. Сары май ичем, же болбосо ысык мындай 40 градустагы суу ичип алып, азаматсыз. Чуркайм кичине. Азаматсыз. Так, эми тамакты дагы ошо мен мына сиз дайым бизге келип атасыз. Мен берген диетаны тартып, ошондогу үйүңүздү дагы, үй бүлөнү дагы, жолдошуңузду, атаңыз мына келген болсо, ушулардын баарын ушундай ушуга отургузсаңыз эле, адам бир жылда бүт денеде оорудан арылып кетет да. Сиз уже байкадыңызбы ошону? Байкап атам, жеңилдеп калдым кадимкидей. Чарчабай калдыңыз. Чарчабайм, энергичныймын, эртең менен кечки 10го чейин деле жүрө берем, кайра бир 4-5 саат уктасам мага жетет да. Мен да сиздеймин да. Мен дагы ошо 4 эле саат уктасам мага жетет да. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге ден соолук каалаймын. Биздин ушундай ден соолукту ойлогон кыргыздын келиндери көбөйө берсин. Барыңыздар саламатта болуңуздар.